шаарыбыздагы эң негизги маселелердин приоритеттүү болгон маселелердин бири бул шаардык бюджетти өстүрүү деген маселе турат да. Анткени бардык маселелер, реформалар биздин жашообуздун жакшы жактары бул ошол акчага байланышкандан кийин албетте биз ошол шаарыбыздын бюджетин, казынасын кандай кылсак көбөйтөбүз деген маселени баарыбыз ойлондурат. Ошондуктан мен шаар кеңешке талапкер катары айтып койгум келет. Бүгүнкү күндө мына 2021-жылы ош шаардык кеңештин бюджети 1 миллиард 357 миллион сом менен бекиди. Ошол 1 миллиард 357 миллион сомдун 86% салык төлөөчүлөрдүн бул салыктан түшкөн акчанын негизинде куралат да. Ошондуктан эгерде биз шаарыбыздын бюджетини көтөргүбүз келип атса, анда биринчи кезекте ошол салык төлөөчүлөргө шарт түзүүдөн башташыбыз керек да. Пандемиядан кийин билесиз да, бүгүнкү күндө кызмат көрсөткөн биздин тармактагылар анан анча чоң эмес майда соода кылган биздин соодагерлерибиздин иштери дээрлик токтоп калды. Анткени кардар жок, ага талап жок болгондуктан алардын көпчүлүгүнүн кредиттери бар. Мамлекет тараптан льготалар берилиш керек да. Мисалы кредиттер бар, коммерциялык банкта болсун, жеке банктарда, мамлекеттик банктарда болсун, албетте бул 3 ай деген пандемиянын убагында кыска убакытта каникул берилди, бирок мен ойлойт элем керек болсо 1 жылдан 2 жылга чейин каникул берилиш керек. Ошондой колдоолор болуш керек деп ойлойм да. Ошондо гана биздин бюджетибиз салык несебинен толук аткарылат жана ошону көбөйтсө болот да. Негизги максат бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы жалпы эле бир эле ош шаары эмес, Кыргызстан боюнча негизги максат бул экономика деген. Номер 1 тема бул экономика. Ошондуктан мамлекет кызматка барам дегендердин баарынын башында кандай кылсак бюджетте акча көбөйөт. Эмне кылсак биз мамлекет акча таба алабыз. Кандай кылганыбызда экономика оңдолот деген гана теманы жөнүндө көп ойлонуш керек. Азыр экономикалык программа үстөмдүк кылыш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул негизги маселе болуп турат. Жалпы кандидаттарыбыз, эртеңки күн депутат боло турган адамдарыбыз баарыбызда ой болуш керек. Кандай кылсак бизден баягы урдалып аткан акчалардын баары бюджетте калат. Кандай кылганыбызда эффективдүү болуп иштегендер чыныгы алардын эмгегин баалайбыз. Кандай кылганыбызда ошол жарандарыбыз, жөнөкөй адамдардын кылып аткан соодалары, көрсөтүп аткан кызматтары өзүнүн орду менен кетет. Ошол жөнүндө ойлонуп, ошол жөнүндө сунуштарды бериш керек да. Бүгүн талаш тартышап турган эч кандай маселе болбош керек. Мына өсүп келе турган жаш кандидаттарыбыз, жарандарыбыз биз тиги же бул партияны мактабастан, андан көрө биз жеке кандидат катары же болбосо депутат катары конкреттүү биз өзүбүз жашап аткан айылыбызда, же шаарыбызда, же мамлекетибизде кандай салым кошо алабыз, эмнени сунуштай алабыз. Талаш тартышкан менен маселе чечилбейт экен. Мына 30 жылдан бери только разборка менен, талаш тартышуу менен, интрига менен, бири-бирибизди жеңүү менен, бийликти алмаштыруу менен ушул боюнча мастер болуп бүттүк баарыбыз. Азыр эми мен ойлойм, бул теманын баары эң актуальный тема болбош керек. Мунун бардыгы жабылып, мунун баары токтоп туруп, азыр болсо кандай кылганыбызда элдин башы баары биригип туруп, бир нукта, бир багытта ар ким өз ишин мыкты аткарып баштайт. Бир эле бийлик жетекчилеринен талап кылбастан, жөнөкөй жарандар, сиздер менен биз баарыбыз ар бирибиз өзүбүздөн баштап оңолушубуз керек болуп атат да. Ушундай максатта кетишибиз керек деген ойду айткым келет.